Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мирбек Мияров менен сүйлөшөм. Саламатсызбы? Саламатчылык. Фамилияңызды сурайтынбы? Туура эле. Мындан аркы жашоосу үчүн ушундай Ордо деген саясий партияны түптөдүк. Жаңы чыккан жаш партияларга элдин баягы сүткө оозу күйүп калган эл булардын артында ким турат деген суроолор менен көп эле ишене албай атышат да. Биздин эртеңки жашай турган мамлекетибиз Кыргызстан. Бизде башка мамлекет жок. Мен деген эгаңарды бир жакка тыгып коюп эле мондай биригип эле бир күч болуп чыксаңар эмне болот эле? Ажайып жаткан өзүбүздүн жаратылыш, мынакей ала тообуз. Ошон үчүн бул ар бир кыргыздын атуулдары үчүн жүрөгүндө турган нерсе болуш керек да. Азыркы жанагындай олигархтарды айта турган болсо, аларды бизнесмендер мен даже айткым да келбейт. Даже жеке мен. Биз үчүн акча эмес. Биз үчүн идеология, идея. Биз сатып алат же бизге коркутат, үркүтөт. Анткени деген биз андай калп эмеспиз. Кыргыз эл андай калп эмес. Кыргыз эл эч качан корккон эмес. Эски муун менен жаңы муунун ортосундагы көпүрө сынап турган болсо, булар эч качан кийишип, эч качан бир кандайдыр бир жакшы келечекке карап турган бир иш чара эч качан болбойт. Ушул Ордого окшогон, бөлөк партияларга окшогон жаштар келиш керек. Анан кийин берип туруп чогуу мындай ошо бир кайыкка отуруш керек. И ошо кайыкты чогуу бир нукта алып кетиш керек да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Буюрса жакында шайлоо келатат жана бул биздин Кыргызстандын келечегин өзгөртө турчу шайлоо. Буга биз олуттуу карашыбыз керек. Жана ошондой эле менин вазыйпам бул жерде ар бир партиянын лидерлери жана ошол партиянын мүчөлөрү менен тааныштырып, жан дүйнөсүн ачып берүү. Ал эми тандоо албетте сиздердин колуңуздарда болот. Бүгүн дагы бир жаш партия, Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек Мияров менен сүйлөшөм. Саламатсызбы? Саламатчылык. Фамилияңызды сурайтынбы? Туура эле. Аябай жаттадым. Жатташ кыйын экен. Бүгүн сиздин жан дүйнөңүздү ачууга аракет кылабыз жана мындай көрүүчүлөргө жакшы жагынан ачылып берет деп ойлойм. Анан бизде ушул аябай элдин эңсегени курч, күчтүү жаштар келсе, анан ушул эски жана 30 жылдан бери кыйрат албагандардан оозунуп мыкты баягы тизгинди колго алган бычакка сап кыргыздын кыз уулдарын күтүп аткан кези да азырчы. Сиз аны байкап атасызбы жана бул партияга, бул саясатка аттанып атканда көкүрөгүңүздө, жүрөгүңүздө эмнелер болуп атат? Эми бул сиздин сурооңузга жооп катары албетте азыркы күндө саясий кырдаал кыргыз элиндеги бул өзгөчө жаштардын келечеги. Бул саясий жолго аттанардан мурда албетте биз өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен, өзүбүздүн акыл эсибиз менен бардыгын тең салмактуу баалап, чоң жолго аттандык да. Анткени азыркы күндө мына 30 жылдан бери буга чейин кыргыз элим жашап келген үмүт деп. Үмүт, ар бир шайлоо, ар бир парламенттик шайлоо, ар бир президенттик шайлоодо кыргыз элим үмүт менен жашайт. Үмүтүбүз башыбыздан революцияларды өткөрдүк. Ушул үмүт бүгүнкү күндө кайра аткарылдыбы, элдин үнү угулдубу деген сөздөр бул ар бир кыргыз элинин уул кыздарынын жүрөгүндө өтө эле көйгөйлүү маселе. Туура, анткени азыркы күндө биздин кыргыз элибиз жакшы, күчтүү, курч жаңы саясатчыларга жана айтмакчы жаңы канга мукташ болуп суусап турган кезинде албетте биз 2019 жылы
Ордо саясий партиясынын ушундай эле кыргыз элинин келечеги үчүн, кыргыз элинин мындан аркы жашоосу үчүн ушундай Ордо деген саясий партияны түптөдүк. Ушундай бир чоң жортулукка аттандык да. Мирбек мырза, сөзүңүзгө каралжы. Мындай негизи эле жаңы чыккан жаш партияларга элдин баягы сүткө оозу күйүп калган эл булардын артында ким турат деген суроолор менен көп эле ишене албай атышат да. Мисалы үчүн сиз ушул партиянын башында туруп турсуз, барып келдим, өзүңүздүн баягы партиялаштарыңыздар менен таанышып келдим. Жалаң жаштар экенсиңер, бирок аларды ким каржылап атат, жана артында ким турат, кайсы акчалуулардын оюнчуктары деген сыяктуу сөздөр, аңыз кептер айтылып атат да. Буга кандай жооп берет элеңиз? Эми биз ушул партияны түптөгөндөн баштап эле бул тегинин партиясы, бул спойлер партия, булар деген жөн эле жаш балдар чогулуп алыптыр. Эми бизде жаңы жаш балдар эмес, бизде жаңы жүздөр. Арабызда кесипкөй адистер көп. Анткени деген бул адамдар калыстык истеген адамдар да, биздин арабыздачы. Албетте бул жерден жана айтмакчыбы, эгер биз тигинин партиясы же бул бир спойлер партия катары чуркасак, бирок бүгүнкү күнгө чейин биз канча деген кадамдарды, Кыргызстан боюнча канча деген иш-чараларды өткөрдүк. Мисалы, эгер ошолордун бир кандайдыр бир жана оюнчуктары боло турган болсок, ал эл азыркы күндө биз жаңы технологияда баары айтылмакта. Эч кандай мына биз өзүбүздүн таяна турган тобубуз бул кыргыз эли. Эгер элим колдосо, биз албетте келебиз. Арабызда көпчүлүк инсандар бар. Анткени алар келе турган болсо, өзгөрүү болот албетте. Эгер жанандай башкаларга айырмаланып, өзүбүздүн жүзүбүз башка бирөөнүн артын жаап, өзүбүздүн жүзүбүз менен башканын бир шыпыргысын шыпырып жүрсөк, бул туура эмес нерсе да. Биз андай эч кандай бир партияларга, кандайдыр бир кишилерге эч кандай тиешебиз да жок. Кыргызстан азыр ушундай эң кыйын абалда экенин мындай аңдап сезип атасызбы? Анан жоопкерчиликти алып атасызбы? Мынакей бүгүнкү күндө биз ошон үчүн биз ушу партияны түптөөрдөн мурда биз көпчүлүк мындай отуруп, Кыргызстандын мындай келечегин, кыргыз элинин келечегин ар дайым бир көтөрө тургандай болуп чогулуштар отуруп, андан кийин ушу партия түптөйлүк деп чечкенбиз да. Албетте бүгүнкү күндө партия түзгөндөн кийин бул кандайдыр бир финансылык бир бизнес болбош керек да партиячы. Партия деген бул сөзүн ачыгы бул коллегиальный орган. Көпчүлүктүн мүнөзү, идеясы, анан ошо бир партия түптөлөт, ошондо көпчүлүк киши бир идея негизинде чогулганда ошондо партия түзүлөт да. Партия деген эч качан мындай бир бизнес болбош керек да. Бирок албетте дүйнө жүзүндө айтылат. Партия эме тиги саясат деген азыркы күндөгү дүйнө жүзүндөгү Кыргызстан, жеке Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндөгү саясат деген бизнес. Бул жанагындай курал замберек саткандан дагы мындай кирешелүү бизнес деп айтылат да. Бирок партия андай болбош керек. Партия деген элдин көйгөйүн, элдин үнүн уга турган, элдин кызыкчылыгын талаша турган, ошо жерге келсе, ошонун негизинде көтөрө турган эмелер болуш керек да, инсандар көбүрөөк болуш керек. Азыр мындай тараза турат да. Бул таразанын ташында жалаң акчасы иттин кара капталынан болгон. Эми дегеним акчасы көп. Анан бул мурунку карт бөрү укмуш көптү көрүп калган саясатчылардын топтому. А бул тарапта болсо жаштардын партиясы. Жалаң жаштар, биз моундан тажадык, биз жаңы кан болуп киребиз, биз жаңы үмүт болобуз, биз Кыргызстан үчүн чеп болуп беребиз деген жаш баягы жашкандар дейинчи, эми жалаң жаштар эмес, кесипкөйлөр дагы бар. Жашкандар турат да. Анан бул жакта акча жок, биякта акча бар. Дегеним эки суроо туулуп атат да. Бул акчалууларга каршы туруш кыйын да. Бир экинчиси, ошол жаштар өз-өзүнчө партия түзбөй эле
мен деген эгеңарды бир жакка тыгып коюп эле мондай биригип эле бир күч болуп чыксаңар эмне болот эле? Жиним келет, токот сен. Эми мындай да сиз суроону туура узатып атасыз. Биздин арабызда акчадан бул акча бул эмне? Акча суу деп коет. Адамдын байлыгы азыркы мына жаштарда, жаштар көп. Акча берсең, тияка кетип калышат, бияка кетип калышат. Өздөрүнүн принциптерин иштеп кое турган жаштарыбыз деле арабызда бар. Мисалычы, аны деле мындай исключать этиши болбойт. Бирок дагы эле бизде элибизде, кыргыз элибизде, мына жеке биздин өзүбүздүн партиябызда жеке мен. Биз үчүн акча эмес. Биз үчүн идеология, идея. Биз үчүн деген биз эми көрбөдүкпү тарыхтычы? Ар бир адам тарыхтан. Кандайдыр бир жортулга чыкканда дагы жаштар ар дайым астыда болот. Бирок буга чейин жаштарды бир гана замбирек астыдагы курал катары колдонушкан. Андан кийин ошол эле жана сиз айтканда эски саясатчылар, акчалуу, капчыктуу көптөр, алар ушуга чейин ушуну кылып келген. Бирок биз айттык, жок, токтодук. Токтотуш керек. Мына жана сиз айткан бөлөк партиялардын баары бирип, алардын принциптерин баары бирдей болуш керек. Жок, биз буга каршыбыз. Биздин эртеңки жашай турган мамлекетибиз Кыргызстан. Бизде башка мамлекет жок. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди кандай жакшыбы, жаманбы 90-жылдарында биз өзүбүздүн эгемендигибизди алганбыз. Башка бизге бөлөк мамлекетти эч ким куруп бере албайт. Биз ушу мамлекетти жаштар колубузга алып сакташыбыз керек. Колубузга алып ушу мамлекетти эгемендиги үчүн күрөшүшүбүз керек баарыбыз. Ошон үчүн бул жерден эч кандай коркунуч болбошубуз керек жаштаргачы. Тияктан бир акчалуу же кандайдыр бирөөлөр келип алат, бизди сатып алат же бизге коркутат, үркүтөт. Анткени деген биз андай калк эмеспиз. Кыргыз эли андай калк эмес. Кыргыз эли эч качан корккон эмес. Сиздерге эч ким кысым көрсөтө элекпи? Эч ким кысым көрсөтө элекпи? Жо бизге эмнеге кысым көрсөтүшмөк эле? Билбейм, балким сиздер мындай жаштар келатат, коркунучтуураак болуп атат деген жокпу? Же сүрүңөрдү жакшы билгизе албай атасыңарбы? Жаштар келатып, анан кандайдыр бир ооз жапмай, кандайдыр бир жерден коркутуу, үркүтүү боло турган болсо, анда бул мамлекеттин келечеги кандай болот дегенде. Эч качан анта албайт. Эгер жаштар деген толкунданып, кандайдыр бир ойлорун айтса, анткени мына биз азыркы күндө күч кубатка толуп турганбыз кезибизде, жумуш берсе жумушка тойбой. Ошондой кезде биз эмне үчүн коркушубуз керек? Эч качан биз коркпойбуз алардан. Андай нерселерден. Мындай ар бир адамдын жүрөгүндө курчтук болот, айбат болот. Ал силердин сизге окшогон баягы жаңы келаткан жаңы жүздөрдүн айбаты эски жүздөргө караганда күчтүүрөөк болушу керек. Сес көрсөтө алышыңар керек. Жеке эле айбат эмес, акылыңар күчтүү болуш керек, көкүрөгүңөрдүн курчтугу күчтүү болуш керек. Биз ошол талаптарга дал келебиз деп ойлойсуздарбы? Ооба, албетте. Анткени мен буга чейин мен деле мындай кече эле чыгып алып саясат деп саясатка чуркаган жокпуз. Буга чейин биз дагы ошо саясатчыларды көрүп, алардын иштерин көрүп жүрдүк. Аларга кандайдыр бир өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизип жүрдүк. Бирок жеке алардын кызыкчылыгы кандайдыр бир болгон билбейм, бирок жеке өзүнүн кызыкчылыгын өтүп атыштыбы. Мындай биз элибизде бардайым көп чуркап жүрдүк мынакей. Буга чейин ар кандай фонддор болот, тияка жардам беребиз, бияка жардам берип, өзүбүздүн эмгегибизди ар дайым элибиз үчүн кызмат кылдык. Анан кийин жанагындай өткөндө мындай түшүнүш кыйын да, эски муундучу. Анткени ушу азыркы күндө мына биз деле өзүбүздү жаш деп эсептебейбиз. Мен азыркы убакта курагым 35 жаштамын. Биз ушу айтып атабыз. Азыркы күндө мына бизге жаштар келип атат. Биздин артыбызда жанагы андан кийин эски муун турат. Биздин байкелер, агалар, аталар. Биз ошондо орто муун болуп калабыз да. Орто муунбуз. Көпүрөсү болуп калат биз ошо. Азыркы күндө, уже бүгүнкү күндөгү биз алып туруп карай турган нерсе ушу көпүрө. Эгер ушу көпүрө сынчы болсо, эски муун менен жаңы муундун ортосундагы көпүрө сына турган болсо, булар эч качан киргишип, эч качан бир кандайдыр бир жакшы келечекке карап турган бир иш чара эч качан болбойт деп
Ошон үчүн биз ушу көпүрөнү сактап калышыбыз керек. Ушу азыркы күндө жана сиз айткан партиялардын көпчүлүгү эле, биз деле ошолор менен көп жолугуп сүйлөшүп атабыз. Ушундай орто муундагы балдар, кыз уулдар болот да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти тоодой сезишибиз керек. Анткени биз бияка карай турган болсок, өзүбүздүн аксакалдарыбыздын кеңештерин алып, алардын баскан жолун карап, андан кийин артыбызда келе жаткан келечекти биз карашыбыз керек ар дайым. Ушу өсүп келаткан уул кыздарыбызга түз жол, эгер биз аларга түз жол тургузуп берсек, алар түз жол менен барат. Эгер буларга аңгыл дөңгүлдүн баарын берип койсок, булар аңгыл дөңгүл болуп, өздөрү жанагындай берки жана автоунаа кетип барат, аңгыл дөңгүлдө ходовойлор сынган туруп, булар дагы турмуштарында сынып көрөт. Көрүп атпайбызбы? Мисалы, канча деген ушу жаш балдардын тагдырлары бузулуп жатат. Мисалы, ошол эле азыр көпчүлүк айтат мага, саясатка барса жаштарга бербедикпи дейт. Жаштарга бербедикпи дейт. Жаштар эмне кылдыңар деген көп суроолор мага деле жаралат да. Мен айтам, жаштарга бергенден кийин жаштар деген жаш да. Алар деген ошончо силерге келип атканда уулуу муундарга силер ошо жаштарды деген туз жолго салышыңар керек. Кыргыздарда тарыхта эч качан болгон эмес, артыңда ээрчип келаткан жашты деген чаап салышың керек. Жашка деген сен алда өзүңдүн креслоң үчүн деген талашып, креслоңо орун бербейм, менин кресломду деген уулум, балдарым өтүш керек деген болгон эмес. Эгер ошо иштеп келатат, татыктуу жаштарды көтөрүш керек. Алда эми бул жана айтмакчы, бул жаратылыштын тарыхы. Значит, жана орустарда айтат, закон природы деп коет го. Вот эле ошо жаратылыштын тарыхыда ар бир адам өзүнүн аң сезимде ошондой ой жүрүк менен жүрүш керек, албетте. Биз да ошону туура түшүнүшүбүз керек да. Машинеде келатып сүйлөшүп калдык да көз камерадан сырткары. Бир жакшы нерсе айттыңыз да. Бул көпүрө тууралуу 85-80 жылкылар эми баягы саясатты жана союз учурунда көрдүк. 90-жылды да көрдүк. Чыгып ар бир нерсени баягы эки доордун ортосундагы эки жакты тең байкаган адам катары. Анан ушул 90-жылдары өзүбүз баягы эгемен болуп, эптеп бутка туруп аткан, баягы көп нерсе союз тараган учуру, ошол учурга кабылган жаш муундардын аң сезими башкачараак болот деп калдыңыз да. Аларды кантип эмне кылабыз? Эми мындай туура да. Ошон үчүн жана көпүрө деген сөз көпчүлүк азыр муундарга кайрылсак, алар жанагы эле союздун эйфориясында дагы элечи алар. Эми союзда деген бизди лимонатыбыз мынча болчу, тигиндей болчу, союзда ушунчу, союз деген бизди карачы, биз деген эртеңки күндү ойлочу эмеспиз, бүгүнкү күндө жумушубуз болсо, эртеңки күнү менен алек болчу эмеспиз деген сөздөр. Андан кийин биз ошону көрдүк. Андан кийин 90-дун баштарын көрдүк. Кантип Кыргызстан курулуп баштаган, кандай нерселер токтолуп, кандай нерселер приватизацияга чыгарылып, каяка сатылган, кандай эметилген, талкаланган көпчүлүк иш чаралардын баары талканып аткан. Андан кийинки биздин кийинки муун. Булар кандай? Булар эгемендик Кыргызстанда төрөлдү. Булар төрөлгөндөн бери 30 жыл болду. Жогоруда да айтып кетпедимби, 30 жылдан бери биз үмүт менен жашап келатабыз. Булар төрөлдү. Мисалы, булар дагы азыр тиги эски муундун оюн бөлүшпөйт алар эч качан. Анткени булар жаңы муун. Булардыга көпчүлүгү деле мындай мекенчил сезимдер деле өтө деле мындай көпчүлүгүнүкүн деле эметпейт. Окуубузду бүтсөк эле чет өлкөгө кетебиз деген көп сөздөр айтылат да булардачы. Ошо кетебиз дегендер көп да. Кетебиз дегендер көп болот. Бүгүнкү күндө биз ошо нерсенин баарын мындай салыштырып, баалап, анткени эки муундун эмесин жашоо турмушунда көрүп атпайбыз биз дагычы. Анан ошондо ушу жаш балдарга биз азыркы күндө туура жолду көрсөтүп беришибиз керек да. Туура айттыңыз ушуну. Биз коюшубуз керек бул туура жолду. Бизден башка бөлөктөр кое албайт. Анткени деген ушу түз жолду жогоруда айткандай биз салбасак, жаш муундарга ар дайым мен деле ушу жашка келип, мен деле кол астыма көптөгөн жаш балдар өттү. Анткени деген жумушка байланыштуу студенттер келет, мен аларды тарбиялайм. Аларга деген азыркы күндө деле председатель комиссиянын эмеси болом, төрагасы болуп, сабак экзамендерин алам. Мисалы, аларга деле ошо эле
мен 15 жыл мурун окуган сабактарымды алар деле бүгүнкү күндө окуп жатышат. Бирок мындай жана билим берүү деңгээли өтө айырмаланып кеткен. Анткени бизди деген монтип каалап чапкылап окутчу, биз дагы ушундай окучубуз. А азыркы муун жана финансовый идеология деп атпаймынбы? Ошончо азыр ошону артык көрүп баштады да. Финансовый идеология бул адамдын ички турмушун талкалап өтөт да. Ошон үчүн адам ушу финансовый идеологиядан мурун артыш керек. Анткени деген бул финансовый идеология эмес, бул финансовый идеология айтылат, бирок бул деген акча деген нерсе, мен бул деген суу да. Бул деген биздин кийимибиз, өзүбүздүн кардыбызды толтуратын нерсе, өзүбүздүн мындай муктаж болчу нерселерге керектүү нерсе. Адамдын ичиндеги өзүнүн духу, руху, бул байлыгы өзүнүкү. Ар бир адамдыкы ар кандай да. Анан бул ошо көкүрөктү ойготуу боюнча жанагы сиз айткан финансылык идеологиядан артыгыраак руханий идеологияны алдыга коюш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Сиз ушул партия макул бийликке келдиңиз дейли. Сиз эмнеден баштайсыз? Көкүрөгүңүздү эң эле өйүткөн нерсе эмне Кыргызстанда? Биз эми Кудай буйруса, эгер келе турган болсок, албетте биякта азыркы күндөгү иштебей жаткан мыйзамдар. Анан эң чоң нерсе биз мындай өзүбүздүн программабызга баарыбыз отуруп келе жатабыз. Бизге деген азыркы жанагы өзүбүздүн руханий байлыгыбызды көтөрүш үчүн биз ошого байлык жасаш керек. Улуттук баалуу каада салып, тилибиз, дилибиз, ошолордун баарына биз басым жасашыбыз керек. Ошол эле өсүп келаткан жаштарды. Жаштарды деген бул жанагындай айтмакчы, бизде азыр мындай деле ойлоп көрсөңүздөр, ошолорго кандайдыр бир мындай социальный роликтер дагы мындай Кыргызстанда тартылган эмес да. Мен ошо Казакстанда мындай айырмаланып көрдүм да, мындай жакшы мисалы ар бир социалдык роликтин мындай маңызы, посыл деген бар эмеспи? Ошолордун роликтерди мындай элге да жеткирип билиш керек да. Эң биринчи мындай өзүбүздүн келечек тарбиялашыбыз керек. Бул нерсе туура, бул нерсе туура эмес депчи. Эч качан өзүбүздүн жаштарга мындай жаман жолго үйрөтпөшүбүз керек. Эч качан мындай эң биринчи билим. Эң адамдын байлыгы бул билими. Адамдын капчыгы эмес. Адамдын байлыгы билими болуш керек. Ошон үчүн ошо билимдүү, илимдүү жаштарыбызды тарбиялаш үчүн бизге эң биринчи эмне керек? Билим берүү системасын өзгөртүп башташыбыз керек. Анткени бизге бүгүнкү күндөгү азыр мына айтып атпайсызбы, цифровизация деп. Айыл жерге, аймак жерлеринде мен көп кыдырып келем. Бул жерден цифровизация мен көргөн да жокмун. Анан мен жазында эле ушу коронавирустун астында өзүмдүн кичине мекенине бардым. Цифровизация деди. Ооба, мектепке кирдим. Анан компьютерный класс дегендер кирсем, баягы эле союзованный теский талкаланган парталар. Анан компьютер гана дедим да, компьютер жок экен. Анан кийин ошол жерден мага мындай жүрөгүмдү мындай өйкөгөн нерсе мындай болду да. 11-чи класстын бүтүрүүчүсү келип айтып атат: "Бирбек байке, 3 ай калды" дейт. Мен ушул жерде 11 жылдан бери окудум дейт. Бирок ушу 3 ай калды, мен 3 ай болсо да сиз ушундай бир көмөктөшсөңүз, биз ошол жерге бир компьютерный класс алып келип берсеңиз, биз ошо компьютерди алып кайта ушу жогорку окуу жайга кетип баратканда, ушу кичине мекенден биз кичине ошо компьютердун базасын үйрөнүп калалык деп. Анан мен айтып атам, эмне мындай директор менен сүйлөшүп атам, эмне тоскоолдук болуп, компьютер нерсе жана айтмакчы, компьютер нерсе чечилет. Бирок алар да айтып атат, бизге ушул жерге мугалимибиз жок деп, адистерибиз жок деп. Анан кийин бул нерсе кандайдыр мына. Мынакей азыркы мына доор 21-чи кылым. Дүйнө жүзүндө элибиз, дүйнө жүзүндө бардык элдер космоско учуп атышат. Бизде өзүбүздүн кичинекей бир мекенибизде элементарно ошо компьютер жок, класстар бар экен да, ошо балдаргачы. Анан кийин андай нерселер көп азыр кырдаалда айтып берсекчи. Биз ошон үчүн келечек жаштарда. Жаштарды биз эртең мындай бизге бир кең келечек тургузуп бере турган бул билим. Биз билимге өтө чоң басым жасашыбыз керек да. Муктажбыз. Ушундай нерселер көп болуп атат да.
Силер өзүңөрдүн саясий баягы программаңарды түздүңөр да, эмне болот, кандай болот? Эми биздин саясий программабыз ар бир тармак боюнча түзүлгөн бул нерсечи. Биз деген айтып атабыз. Азыркы күндө мынакей өзүңүз деле Бишкекти алып көрөлү. Бишкекти алып көрсөңөр, мына мен деле өзүмдүн эле жеке өзүм үй бүлөм менен эле башкаларга айткым келбейт. Мынакей ошо негизин айтып берейин. Менин деле балам мени мектепке барат. 45 мүнөт сабак болот. 40 мүнөт сабак болот. 40 мүнөттө 45 болуп отурат. Мынакей. Анан ал бала мектепке жөн эле барып келип атат да. Ооба. Мисалчы. Бала деген ушу өзүнүн мугалими менен мындай өзүнүн оюн билдириш керек, өзүнүн оюн айттырыш керек. Мисалчы. Анан ушул нерселердин бар. Албетте бизге мектептер керек. Мектептерди салгандан кийин адистер керек. Мынакей жанагындай саламаттык сактоо тармагын мынакей өзүбүз коронавирустан башыбыздан бул апатты азыркы күндө да башыбызда бар. Эптеп болсо да жеңип келе атабыз. Кудай бул эми жеңип келаткан мындай волонтерлордун элибиздин чогуу жапатырмак болуп тура калып. Ушундай кырдаалда чогуу бир күчкө чогула калышып, бүгүнкү апатты биз кандайдыр болсо дагы аягына чейин жеңбесек дагы биз чоң толкунду токтоттук. Бүгүнкү күндө элибизчи. Анан ошондо деле мына азыр айтып чыгышат. Ооба, мен айтып коеюн, $2 миллион 6 айда килтеген больница салынат. Бирок 6 айда биз ошо больницага иштей турган адистерди даярдалабызбы деген сөз. Мыкты адистерди даярдалабызбы деген сөз. Мынакей бүгүнкү күндөгү биздин чындыгы кырдаал Кыргызстандын. Анан ушул нерсенин баары көрүп алып, ушул нерсенин баарын көзүбүз менен көрүп туруп, биз аттанбасак, бизден кийинки жаш балдарыбыз, жаш муундарыбыз алар кантип аттанат? Анан эгер биз астыбызда турган чоң капчыгы көптөр, эски саясатчылар турат, анан биз аякка эметпесек, бул анда биздин Кыргызстандын келечеги каяка барат? Ошон үчүн биз айтып атам, төшүбүздү тосуп берип, жаныбызда ушундай эр жүрөк, эр азамат уул кыздарды чогултуп туруп, баарыбыз күч кубатка туруп туруп, элибиз жардамын берип, элибиз колдоосун көрсөтсө, албетте бизге окшогон биз аякка иштегени келе атабыз. Биз ага кандайдыр биз келип алып, жеке бир кайра өзүбүздүн байлыгыбызды көбөйтө турган бир ой максат эч кандай биякта жок. Биякта ар бир менин жеке ушу партиянын командасындагы ар бир инсан ушундай ой тилек менен. Анткени бул партияда жеке гана ушундай идеянын негизинде чогулган эр азаматтар чогулган да, уул кыздарыбыздын баары ушул жерде чогулган. Ошон үчүн жеңиш албетте биздики болот. Мирбек мырза, мен атайын ушул жакка сизди жетелеп келип, Мирбек мырза, ушул жакта сүйлөшсөк сонун экен деп, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди сизден чыкты окшойт бул пикир. Ошентсе да баягы ушул тоолорду көргөндө, ушул Кыргызстандын жаратылышын, кооздугун көргөндө сиздин дагы, менин дагы көкүрөгүбүздө бир мекенчилдик сезим мынтип аябай ойгонуп, мен ушул тоолорду, ушул сулуулукту, ушул кооздукту, ушул байлыкты коргош үчүн ойгонушум керек, мен чуркашым керек деген нерсе болсун деген нерсе болчу да. Эми туура да. Ар бир адам айтмакчы, жаратылыш менен адам деген ар дайым жана гармонияда жашайт деп коет эмес беле. Анан кийин көпчүлүгүн эле карасаңар, кандайдыр бир тармакты иштеп чарчаган адам өзүнүн жаратылышына келип, ушу капталса чыгып суунун үнү. Ажайып жаткан өзүнүн жаратылыш, мынакей ала тообуз. Ошон үчүн бул ар бир кыргыздын атуулары үчүн жүрөгүндө турган нерсе болуш керек да. Ушул үчүн мына бул биздин байлык. Биз айтпайбыз башкалар окшоп тиги нефть чыгарып сатабыз, башкаларга окшоп дагы мындай технология. Бирок биз ушул байлыгыбыз үчүн ар бир Кыргызстандын атуулу ушул мамлекетти сактап калыш керек. Ушул мамлекетке болгон кандайдыр бир кыпындай болсо дагы өзүнүн күчүн жумшаш керек да. Анткени бул биздики. Бизге мындан артык мамлекетти эч ким түзүп бере албайт. Биз ушул мамлекетибиз үчүн ар дайым өзүбүздүн ички дүйнөбүздөн тазаланыш керек да.
Ана мен айтмакчы жана көпчүлүгү деле айтып атат да бизде ачык эле айтып кетейин, мурунку партиялар айткан, алар канча жылдан бери келаткан партиялар дагы бар. Анан биздин да балдар иштеп жүрүшөт. Анан айтам, кыргыз элине ушу айтып кетчүмүн, мына бизде деген мындай жоопкерчиликсиз деп коет. Биз бийликти албетте азыркы күндө жоопкерчиликсиз бийлик болуп келе жатышат. Бирок жоопкерчилик эң биринчи бул өзүбүздүн элибизден башталышы керек. Анткени мынакей биздин жана каттоо боюнча 3,5 миллионго чукул адам шайлоого барат деп катталат. Бирок анын ичинен 1,5 миллиону келет. Анын ичинен бир 600-700 миңдин үнү менен Кыргызстандын 6,5 миллион калкынын келечеги чечилет да. Туура. Бирок ошон үчүн биз азыр эгер жаңылар, жаңы кандар, жаңы жүздөр келе турган болсо, ошо жанагы мага мен ал шайлоого барбай деле койсом болот. Мага ал шайлоо деле оокатым өтөт деген ар бир кыргыздын эли жүрөгүндө ойгонуш керек. Аң сезимде ойгонуш керек. Жок, мен барышым керек, мен өзүм добушумду беришим керек. Ошондо мына МОГ окшогон, тиги ушу Ордого окшогон, бөлөк партияларга окшогон жаштар келиш керек. Анан кийин бет туруп чогуу мындай ошо бир кайыкка отуруш керек. И ошо кайыкты чогуу бир нукта алып кетиш керек да. Кайдыгерлигибиз жаманда эң жаман нерсе ушу кайдыгерлик. Ой, менсиз деле өтөт, менсиз деле болот, ой, мен барганда эмне болот, чечилип кетмек беле деп ар бир адам ушинте берип, мына ошончо элден өтүп өкүнүчтүү нерсе да бул, аябай өкүнүчтүү нерсе. Анан мен айтат элем ушу көрөрмандарга, быйыл ушул жылы өтө опурталдуу жыл. Бул же келечегибиз алдыда карай уланат, жакшы жакка өзгөрөт, же ушул бойдон сынабыз да. Анан ошол нерсе биздин, сиздин колубузда экенин аңдайлы. Анан шайлоого баралы. Мирбек мырза, мындан кийинки маегибизди сиздин жеке жашооңуз тууралуу, сиздин кандай тарбия алгансыз, кандай жолду басып өткөнсүз, ошол тууралуу кеп кылгым келип турат. Ушу кайдыгерликти токтош келиш керек. Бирок бул 2020-жылдагы шайлоо, мен буга чейин да айтып келатам, бул жөн эле шайлоо эмес. Бул 2 муунун тиреши болот. Мына эгер биз ошо кийинки муундун ортосуна биз көпүрө катары туруп берсек, уулуу муун жанагы сиздер айтмакчы капчыктуу ошо 2 муундун ортосунда тиреши болот. Бул тирешүүнү эгер карапайым эли менен олигархтардын тирешүүсү деп деле айтса болот да. Бирок биз мына партия катары карапайым элибизге жолдош беришибиз керек. И карапайым эли бизге окшогон эр азаматтан астына түртүп кетиш керек да. Эгер ошо нерсени кыла албаса, анда бул чоң утулуш болот да. Бул бир гана ушу партиянын лидерлери эмес, ушу партиянын мүчөлөрү эмес, бул кыргыз элинин тирешеси болот да. Бул кыргыз элине ар бир карапайым эл өзүнүн жүрөгүндө сезе билиш керек да. Ушу тирешүүгө даяр болуш керек. Мирбек мырза, жантан бери сиздин саясий көз карашыңызды билдик, көрдүк. Бирок Мирбек деген ким ал? Кайдан чыккан бала? Эмне болгон? Кандай тарбия көргөн? Кандай жолду баскан? Көрүүчүлөргө эң башкысы ошол кызык болуш керек. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мен Чүйдүн кулуну болом. Сыгата районунан жөнөкөй эле жумушчулардын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. 3-1 тууганбыз. Мен ортоңкусумун. Агам бар, иним бар, эндей. Албетте эми үй бүлөм бар. 3 кыздын атасымын. Анан өзүм болсо Бишкек шаарында төрөлүп, бияктан окуум бүткөм. Техникум деле бүткөм. Кайсы техникум, кайсы жаатын? Политехнический техникумду окуп бүткөм, байланыш тармагын бүткөм. Андан кийин ошо биз бүткөндө мындай азыркыдай эмес, мурун багыт берчи. Барып иштегиле депчи. Багытымды алып эле эмеге баргам. БГТСке барып эле ошоко барып жумушка орношком. 1,5 жылдай аякта иштедим. Күзүндө болсо Разаков атындагы политехке тапшырып коюмуз заочно. Эми ал параллельно иштедим, окудум. Андан кийин соттуу компанияга барып иштедим. Ал жерден болсо эми анда бизде айлык мамаябыз мындай аз эле болчу бир 3,5 миң сом, 4 миң сомго эле иштеп атканбыз да.
Анан кийин мындай ошондо келгенде дагы мындай өзүм жактан мындай умтулуу ар дайым бар болчу. Анткени мен келгенде эле технический директор өзү эме берген, направление базовый станциялар Бишкектен алыс болчу да. Анан кондиционерлер бар болчу. Свет өчөт, кондиционер иштебейт. Анан эми инженер болгондон кийин айтты. Ушундай багып, ушу кондиционерлерди ким жасап, ушуну жасаса эме болот деп иштеги. Айлык маясын көтөрөбүз. Эми анда биз айлык аз эми жетпейт. Эми бала жашсың. Ошондо бардык, алып келдик, схемасын жазадым, окудум, канча деген китептерин жазадык. Анан бардым, мынакей канча жылдан бери канча инженерлердин билбейм, өткөн колуңуздан, бирок жазадым, нетсем сүйлөшкөн боюнча. Анан макул деди. Эми ошонун негизинде көп Кытайга барып келдим, өзүмдүн уровенди көтөрүп. Андан кийин 2000 тажрыйба алмашуу иретинде де тажрыйба алып, эми эч качан мындай биз технический жакта окугандар мындай билимибиз мындай да, бул байланыш жагында жүргөндөн кийин жыл сайын, өзүңүз эле көрүп атпайсызбы, жыл сайын технология аста кете берет. Анан биз жыл сайын окушубуз керек. Анан бизде да мындай айтмакчы, мындай инженерный адабият эмесинен жалаң англисче болчу. Анан кийин аларды которуп окуп, анан ушундай деңгээлинде Кытайга дагы англисче бар окуп келген бизде. Анан ошентип көтөрүлүп, анан 2012 жылга чейин, буга чейин ушу жеке мен киргенде жөн эле оператор болуп кирген болчумун. Анан ушу кадамдардын үстүнөн оксоп инженерге жеттим. Анан кийин технический директор болдум, бир бөлөк компания өтүп. Андан кийин өзүм ушу байланыш тармагында мындай бир кичинекей компания башка балдар менен чогуу түптүп, анан ушу 2000 эмеге чейин 19га чейин келип, анан ушу саясий кырдаал бүгүнкү күндө жана айтмакчы, саясат менен алек болсоң, саясат сени менен алек болот деп бүгүнкү күндө ошондой жүрөктү титиретчү көйгөйлүү нерселер саясатка түрткү болду да. Балалык чагым болсо, албетте көпчүлүк мындай ата-энем ушу мындай көп неметчи эмес да, мындай бизди мындай эркек болуп, көбүрөөк ушу турмушка мындай татык жолуп, анан ушу бала кезден эле барып эле тиги. Эми анда тиякта иштеп, биякта иштеп, ошентип эле ата-энебизге жардам берип эле чогуу эле ошо жанагындай 90дун оор турмуштарында эми ата-энеме ар дайым таазим этем, рахмат айтам. Ушу анча мынча болсо дагы биздин курсагыбызды ачырбай, татынакай күнү түнү турмуш иштешти, биз дагы аларга жөлөк таяк болуп иштеп чогуу жүрдүк. Ошондой негизде турмушум ушундай. Андан кийин эми азыр мага көпчүлүк айтып берет, эми шаарда өсүп жүрсүң, анан айыл турмушуна кандайча аралашып кеттиң депчи. Эми айыл турмушуна баштагандан кийин, чоңойгондон кийин уже аң сезимдердин ар бир атуулду жүрөгү өзүнүн кичим экенине тартат. Анткени эми баарыбыздын барар жерибиз өзүбүздүн жерибизге барабыз дегендей. Анан өзү айылга кандайдыр бир эме менен нук менен киришип кеттик. Анан эми ошо өзүм атам дагы көп жылдан бери эле ошо мал чарбалар менен иштеп жүргөн. Анан ошо кандай да ошо эме ошо чарбаларды мага өткөрүп берип койду. Анан эми мен да иштеп, бирок эми атам кичине эми ал пенсияда киши, анан анча мынча жазбайт, анан көбүнчө мага өткөрүп берип койгон. Жана кыргыздарда эле айтмакчы, 10 баласы болсо дагы бир баласы ата-энесине жакын болот дегендей. Мен мага мындай көбүрөөк жакын болуш керек да, анан мага эле айта беришет. Тигине кыл деп эле. Анан баардык жумуштарды иштеп коюп эле ошо тиги жайында чөбү башталса чөбүнө барабыз, балдар менен барып ошол жака барып эле чөп жүктөшүп эле, тиги эметип эле, ташып эле, жардам берип эле, тиги арпасын чаптыртып эле, чогуу эле ошентип эле бир айыл турмушуна аралашып кеттим. Анан ошо дыйкандан көйгөйлүү маселелердин баарын көтөрүшүп, анткени деген эми бул ар бир поледе жүрсөң, кошуна дыйкандар келет, тигини сүйлөшөт, муну мал чарба сүйлөшөт, бир малчыларың келет, анан ошентип отуруп эле ошо көйгөйлөрдүн баарын жаралып келип эле анан ошол жака кирдик биз дагычы. Анан ошо көйгөйлүү маселелердин баарын биз бүгүнкү күндө чечкенге чогуу аракет кылып жүрөбүз. Эми анткени көп эле мындай өзүбүз жака дыйкандар менен да көп баарлашабыз, кеңешебиз. Аны кантип чечип атасыз? Эмненин негизинде чечип атасыз? Эми алардыкы эмне чечилчү маселелер мына көпчүлүк айтмакчы эмелер эле да. Бул мисалы 2000 канчанчы жылдары, 2 жыл 3 жыл мурун эттин баасы өтө төмөн болуп кетти. Ошондо дагы бир мындай кармайдуу жанагындай багып, өздөрүн сата турган малды арзандап кеткенде ошончо биз мындай жардам көрсөттүк да. Ошолорго клейме, тиги кардарларды таап берип, ушул алсын, тияка барсын деп. Ошентип өзүм да анча мынча бир мал чарбаларым бар.
ошолор дагы эметип мен бул эми ушунун баарын өзүмдүн атам түптөгөн да баарынча түптөп коюп анан бирок азыр болсо эми ушу саясатка байланыштуу кайра эле ушу өзү карап жатат эми балам ичине биз эми жардам берелик деген анткени саясатка кетип баратырсың деп эми бир ага миниме өткөрүлүп кетти да алар өздөрү карап жатышат да Балконский эмес турбайсызбы? Мен эми Балконский деп өзүмдү айтсам деп айтып атпайм. Мен көпчүлүк айтат эми сен мындай кандайдыр бир кандай мектепте Бишкекте эле окуп бүтүрсүң. Бирок мен 9-класска чейин кыргыз мектеп 68-мектепти бүткөм. Андан кийин 11 жыл мындай 3 вузду мындай чоң жогорку окуу жайын аяктадым да. Аяктажа жалаң орусча. Анан көпчүлүк эмелер англисче да болчу. Ошондой болуп. Сиз ошондо 3 тил билет экенсиз. Кыргыз тили, орус тили, англис. Да? Анан? Анан кийин ошо айтып атмакчы да жана сиз Балконский эми Балконский эмес, мен Бишкекте чоңойгон балам да. Бишкектен бизде мындай этаж үйүбүз, жер там болчу, ар дайым менен көчө чыгып эле иштеп эле, огородун иштеп эле биз мындай баш көтөргөн деле жокпуз да. Анткени биздин ата энебиз мындай жумушка, ар дайым жумушка. Атам апам да мындай өзү жалкоо адамдар тез жаман көрөт. Уктатпай да таң атканда иштетчи, күнү түнү иштетчи. Огороддо иштетчи, көчөгө чыгып ылдап мындай иштетчи. Жайында болсо ар дайым айылга жиберчи, айылга барганда кызылча иштейсиң, чөбүн чабасың. Бир ата энебиз уже бизди ар дайым мындай мээнетке чыккыл тарбиялаган да. Ар дайым жумуш, только иштеш керек. Анткени деген ар бир адамдын өзүнүн рызкысы өзү менен албетте, бирок рызкыны өзүңөр бир жакка барып бир жерден алып жүрбөйсүз, өзүңөр жеке өзүңөрдүн мандай териңер менен таап окат кылуу деп үйрөткөн да. Анткени тарбия да бул эң биринчичи. Ошондой бул тарбиялашкан да тенечи. Ооба, ошондой. Анан кайсы кесиптин ээси ата энеңер? Эми мен атам болсо Союз кездеринде типографияда иштеген болчу. Бирок эми журналист эмес. Кесиптешим келди. Апам болсо өмүр бою темир жолдо иштеп келген. Мисалы анан кийин деле ошондой иштешип, эми темир жолчулардын үй бүлөсүндө да чоңойдук деп деле айтып койсок болот да. Жакшы, чоң атаңызды мугалим директор болчу дедиби? Эми катуу тартипти көзөмөлдөгөн немис киши деп эле. Эми мен чоң атам албетте бул биринчиден мындай өзү кардуу киши болчу. Анан кийин кыргыз тил мугалими болчу. Акын жазуучу болчу. Бул деген айта беришет. Атам да айтып берет. Чоң атаң деген ошондо бизде кошунабыз. Зейнеп Шакееванын убагында ошо чоң атаң барып чогуу бизде Карабак деген жетиген айылында бар болчу. Ошол жака кирип чогуу мындай. Эми алар жаш кези да. Ошондо бир 40тан ашып калган кырларда ошо айтар да чоң атаң жака эметип эле ошо чогуу акын жазуучу көптөр келчи. Бияка да кеп кыргыз туусу гезитине келип көпчүлүк чыгармалар жазды, газеталарга берди. Өзүнүн дагы Эшимдин ырлары деген да китептери бар, чыгармаларычы. Өзү кыргыз тил мугалиминен завуч болду, андан кийин директор болду. Андан кийин албетте тиги ошо биздин ошо балдардын эмеси менен ошо 7 айылдагы Дом культура маданият үйүндө ошо чоң атамдын атынан аталган. Мияр уулу Эшим деп айтылат. Эми албетте чоң атам көпчүлүк мындай Ротфронт деген анда Союз убагында эң чоң биздин колхоз эң бай техникасы, комбайндары, биз бала кезде билем мен даже ошол жерде пекарниси бар болчу. Ошондо илтеген чоң нандарга апабыз жиберчи бар. Эртең менен барып пекарнияга очередке туруп, ызык нандарды алып келип, аяда 4 километр аяка да жөө басып барып, эки нан көтөрүп келип, эшек араба барып, ошо нан келтирип, анан эртең менен таң атпай туруп, ар дайым мындай уктаган эч эметчү эмес. Таң атпай тургузуп алып эле, самогон жактырып эле, чайын даярдатып эле, анан кийин ишке киргизип эле чоң атам да мындай кардуу болуп иштетчи да балдарынчы. Анткени мындай ар дайым мындай мээнеткеч кишилер болчу. Күчүрмөң адам болчу. Ар дайым. Ошо көпчүлүк албетте мен азыр барган айылда бир эметпесе да, бирок чоң атамдын атынан бул Эшим агайдын небереси турбайбы деп көпчүлүк мындай өздөрүн бүт кайсы айылга барбайын көпчүлүк тааныйт да, ошо чоң айыл өкмөтүндөчү. Мээнеткечтердин үй бүлөсүндө чоңойсоңуз бейбаштыкка убакыт табылган эмес турбайбы?
Эми бейбаштыкка убакыт болгондо бейбаш менен ким убакыты кенен киши алек болбосо биз башыбыз көтөрбөй эле иштеп атсак анан каякта бейбаштык. Жакшы экен. А мектепте директордун небереси жакшы окуду да? Жок, мен айтып атпаймын, мен чоң атам ал тиги айылда мектепте директор. Мен баары калып калат да сенин чоң атаң. Мен билем, мен биринчи класска барганда мен өзүмдүн биринчи классымды эметкенде айтып койгом, мен кечигип баргам. Анан кийин азыркыдай билген эмес, отурганда тиги Малика деген эжебиз бар болчу, ошо эмне билесиң дейт, 10га чейин санаган билем дегем, санадым. Ошо эртең кел деп койгон. Андан кийин ошо апам биринчи класска барганда алипе деп дагы эле ошо үйүмдө бар болуш керек, ошо айылдан китеп берген, Мирбек мына сага алипе депчи. Ошо алипе өзүмө ушун апамдын эң чоң бир белеги катары чоң апамдан калгансынан ошо алипеден көп окугам. Бирок биякта Бишкектин алипеси бөлөгүрөөк болчу, бирок мага ошо айылдан келген алипе кандайдыр мындай жакчу да. Анткени мындай даже мындай аңгемелер деле башкача болчу. Ошо бөлөк да мындайчы. Бияктыкы кандайдыр бир мындай бөлө мындай современный шаардык болуп анан мындай эмерек болчу, сухойураак да. Биякта мындай окусаң да бияктын алипеси бияктан кичине бөлөгүрөөк болчу да. Анткени чоң апам деле мугалим болчу да. Деле өлкөттө мугалим болчу. А жубайыңыз сиздин саясатка кирип атканыңызды кантип карап атат? Кандай эмне деп атат? Колдоп атабы? Ким эле кой деп атабы? Эми менин жубайым ар дайым мени колдоп келген. Эч качан мындай үй бүлөлүк түйшүктү мен менен мага мындай тигиндей деп эметкен өзү эле. Анткени түшүнөт. Эң чоң түрткү бул үйдөгү артыңдагы мындай жубайың болот. Ар дайым сени колдоп тура турган. Анан ошо ал гана жеке гана өзүмдүн кыздарым менен алек да. Ошолор менен убактысы эртеңден кечке чейин алек болот. Мен арбетте. Анткени жубай ушул күнгө чейин жубайым колдоп, ата-энем колдоп келгенди, бүгүнкү күндө даражам ошо өзүмдүн бир туугандарым, өзүмдүн үй бүлөм түрткү берип жатат да. Мындай күч, кубатты ошолор да берет да, албетте. Мен бизнести бир кирпич менен тургузган кишилерди, фундаменттен баштап көтөргөн кишилерди албетте сыйлайм. Азыркы жанагындай олигархтарды айта турган болсо, аларды бизнесмендер мен даже айткым да келбейт. Себеби алар деген кайсы бизнести курду? Алар бийликке келди. Кандайдыр рейдерлик захваттар тиги болду, бул болду, ошактан көпчүлүк мындай байыгандар деле бар. Бирок мен ошо бизнести алып келгенде, мен ачканда, мен кабинетте отурганда 2 жыл ошо бизнестин тургузам деп мен 2 жыл өзүм иштегем. Анткени деген биздин мындай чөйрөдө бүгүнкү күндө Кыргызстанда калп айтпайм бир 180 эле киши бар. Кыргызстан боюнча. Именно жанагындай биздин жумушты алып бара турганчы. Анын мындай кесип инженерлер ошону адистер аз да. Анан кийин албетте башка адистерди эметпейт да, бирок мен ошо балдарга көпчүлүк мындай билбесе деле айылдан келген балдарга мындай эме берчимин да, мүмкүнчүлүкчү. Мен деген ошондо иштегенде деген бир 4 баланы алып алып, биз ушу тоо таштарга барып, тигинеси тургузуп, муну тургузуп, ошолордун баарын тиги жанагындай байланыштын оборудованияларын чогултуп, жаш балдарга үйрөтчүмүн. 1 ай, 1,5 ай күн сайын үйрөтчүмүн, үйрөтүп окутуп, анан даяр болгондон кийин мен кайра кетчүмүн. Кайра Бишкекке келип, кайра жаңы бир бригаданы формировать этип, кайра келчүмүн. Анан ушинтип биз 3-4 бригада, 5-6 бригада болгондон кийин анан мен кетип жеке мындай административный ресурс болуп уже отуруп өзүм иштеп баштадым да. Мен өзүмдүн эле компания, бирок жеке эле ушул жаш балдар менен эле чогуу иштеп, жаңы балдар менен иштеп, үйрөтүп эле иштеп жүрдүк да. Анткени бизде жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Биздин ушу жумушубуз бардык да. Биякта ширетүүчү да болуш керек, инженер да болуш керек, айдоочу да болуш керек, строитель да болуш керек. Бүт мындай тармакты камтыйбыз да. Анткени деген бул жумушта жок, муну кыла албайм деген нерсе болбош керек. Любой нерсени биз кылышыбыз керек. Анан ошого биз баарын үйрөткөнбүз, балдарыбыздын баарынча. Азыр деле ошо балдар деле алса стройкада иштей берет. Сварка десе сваркага иштешет. Тигин сал десе тигин салат. Ошо менен булар бүт жагынан өзүнүн ар бир адам, ар бир жигит бизде иштеген өзүнүн бүт ичиндеги ички дүйнө мындай кандайдыр бир бардык тармакка өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп атат да.
Ошондой кылып тарбиялаганбыз да балдардычы. Анткени универсал деп жана айтмакчыбызчы. Кээ бир барго мен мисалы тигини билем, муну билем, бир эле кандай жеке эле бир узкий направленияны алат, ошо бойдон кете берет да. А биз андай жок. Биз мондай алабыз. Анткени деген мен да айтырым, мисалы менде мондай жок, мен дедим билбейм депчи. Мен билбесем да аракет кылам, ошону үйрөнүп, ошону кылганга. Көпчүлөр айтат, саясатка барган сен мындай гос эмеде службада иштеген эмессиң, кантип иштейсиң дейчи. Мен тамам иштегенде деген эме жумуштун көзүн жетип турат да. Анан ошону окуп, ошонун кандай эме тиги юридический жактан ошо документ кандай барат экен, кагаз жүзүндө жазылып турса эмне үчүн биз кыла албайбыз? Албетте кыла алабыз. Могу кандай иштеш керек? Мисалы кайсы тармактарда алып барса адиске ошондо да көрүп турам. Мынакей мал чарба боюнча, жер тиги дыйканчылык боюнча дагы эми ал көз жетип турбайбы бизде кылыш керек. Мону кылыш керек. Ушундай кадам менен бассак ушул болот. Бизде азыр кыргыздарды алып көрсөк, баарыбыздын мындай кичине мындай өзүбүздүн асыл тукумга мындай көп багыт жок да. Эми анча-мынча келе атышат дыйкандарыбыз асыл тукум өтүп, биз ошо эле малдын саны бар, сапаты жок дегендейчи. Анын жеп ичкени ошо эле жанагындай асыл тукум малдардай эле абдан эле ошону жеп ичет, бирок бияктын деген ийин тиги бергенде эт жагы, сүт жагы айырма да, асман менен жердей болуп атпайбы. Сиз карап отурганда мындай математический расклад деп коет го. Математикалык техника жаатын аябай жакшы билет экенсиз. Логикаңыз күчтүү экен. Анан негизи мурунку саясатчыларды карай турган болсок, алар тилинен бал тамып турат да, анан тилинде мөөрү бар деп коет го кыргыздачы. Өлө тили менен эле тээ жыргатар. Негизи кандай деп ойлойсуз? Саясатчыга тил керекпи? Мисалы үчүн жакын арада дебаттарга чыга баштайсыз. Эми биз тил менен эмес, биз иш менен далилдегенге аракет кылабыз да. Ошол убакыт келди окшойт, тил менен сайрап бүттүк окшойт, 30 жыл. 30 жыл сайрашты да. Анан кийин биз эми иш менен көрсөтөлү. Анткени мен өзүм натурам ошондой да. Көп сүйлөбөйм. Бирок иштейм. Ар дайым иш жүзү менен барлык нерсени кылам. Эч качан, мисалы мен кыйратам, эметпейм да, мен көрсөтөм. Анан эл өзү даража кылат да ар дайым. Анткени буга чейин деле жана сиз айтып атпадыңызбы, жаштар келиш керек, анан ушу жанагындай капчыктуулардан коргосун. Мен ушу дүйнө, ушу жашка чейин менин жашоом бул күрөш эле болуп келатат да. Мисалы, компанияны жетектеп ачканда деле күрөшүп, балдарды үйрөтүп, анан кийин бир действительно дагы бир байкелерибиз бар, ал айткандай Мирбек. Мага адамдын кылган иши маанилүү. Мага ал жанагындай кагаздын мааниси жок. Сен кайсы эртең компаниянын жетекчиси болосуң, эмнени алып келесиң, баары жок. Сен өзүңдүн жүрүм турумуң, кылган ишиң менен сен биз үчүн мындай көрсөткүчсүң депчи. Ушунtu ардайым ушунtu айткан. Анан мен дагы ошо сөздү мындай артыман жаман сөз ээрчибесин деп бүгүнкү күнгө чейин келатам да. Анткени мектепте окуп жүргөндө да эме болчу да, мындай мугалимдер айтат, мындай эч качан мындай түз окуучумун, жакшы окуучумун, мындай артыман жаман сөздү эметчимин да. Ызаланып бир жаманды айтып койсо, намыскөй, өжөрмүн. Ызаккорсуз. Анан мындай оңой менен эметпейм мен. Мындай кой муну мындай деп ооба. Жашоодо болгон көп нерселер, эмне чыдап эле салайынчы депчи. Анан айткам, бул күндө өтөт да. А бирок жана айтмакчы, кулча иштеп байча жаша деген эми ошо үзүрүн биз бүгүн көрүп атабыз, бүгүн иштеп эметип атабыз. Эми албетте азыркы күндөгү ошо кырдаал мага окшогондой арыбызда балдар көп. Ошо кырдаалдын негизинде биз айттык, жеке бир партиялар дээрчип антип бара бербей, келгиле чогуу күч бололу, чогуу туралы, ошондо жеңиш биздики болот депчи. Анткени жалгыздан биз эч качан эчтеке кыла албайбыз. Анан кийин ушу партиянын негизи түптөгөнбүз да Ордо депчи. Ордо деп айтканда бир чоң эмесин, маңызын түшүнгөм. Аталышынынбы? Бүгүнкү күндөгү мындай эмне үчүн Ордо деп көпчүлүк сурай берет. Айткам, Ордо дегенде мен мурункундай тиги хандын бир эме ошо негизинде азыркы ажырым, чачырым болуп жүргөн көпчүлүк нерселерди бир муштумга чогултайлык депчи. Жана сиз айтып атпайсызбы, жаштар кандай кошулбайт деп, ошо бир муштумга чогулайлык. Андан кийин барып туруп чогуу аста карай
өзүбүздү келечекке карай чогуу кадам таштайлы депчи. Ошол принципте дагы да кармалып келе жатабыз да. Кошулуп келип атышат, кийинбей атышат. Жаштар мен кыйын дебей мындай. Биз Кыргызстаныбыз өнүксүн дегенди карманып алып чуркасак жакшы болмок да. Эми биякта деген мен кыйынмын деген деле эми албетте ал жаштардын деле сиз жана айтып кеткен инсандар менен деле көпчүлүгү менен таанышкам, илешкем. Бирок эми алардын өзүнүн ички дүйнөсү бар, өзүнүн көз карашы бар. Эми албетте биз менен баса турган жол өтө татаал, баарын эле айтып келем. Анткени деген ооба болот. Жаштар келатканда мен каршымын албетте, жанагындай бизди бир гана только өздөрүнүн максатына жетиш үчүн эле астыга коюп алып, ошо сен жетишиң керек, андан кийин бизди мындай жылдырып койгонго 30 жылдан бери ошондой болуп келген. Максатын койгон, жетишкен, андан кийин максатына жеткенден кийин жаштардын манакын жылдырып коюшкан. Жок, андай болбош керек. Биз ошон үчүн келе атабыз, жаңы жүздөр деп. Эми жаштар деп айтып, мен просто мындай, мен жаш болгондон кийин эми жаштын жанында жаштар чогулат экен деп, анан көпчүлөр айтат, баарың да жаштар экенсиңер депчи. Жаңы кыгышын шатырата кошулуп отурсуңар дейт. Анан эми жаш кишиге баян деле келип кетишти. Сиздердики жакшы турбайбы деп бир эме келип, ошо өзүбүздүн тарапташыбыз, силердин партияңарга кошулам деп келди. Сизге жакшы турбайм дейсиң. Эми ортобуз бир 5-6 жаш экен деп коет, бирок мен айткан нерсени түшүнүп атасыз дейт да. Анан эми байкелерге барып ал нерсени айтсам, каякта Американы айтып атасың, же тигинтип атасың, минтип атасың дейт, бирок биз ошо кыялданып атабыз да дейт. Ошо нерсени биз жеткиришибиз керек дейт да адамгачы. Биз ошону көрүп атабыз. Мисалы ал айткан нерсени чындык. Мисалы эч кандай мындай эме эмес. Анан кийин ошо нерсе кылганда эле биз бир нерсе жумуш баштаганда монча деген миллиард деген миллиондогон акча дейт. Кийин эле биринчи кадам ташталат. Анан кийин акча чечилет. Значит, кадамдан башталып. Азыр акчаңар барбы я? 5 миллион топтодуңарбы? 5 миллион бар. Деп кеткенде. Неме баягы жаштар жаңы партия түзгөндө ушундай акча элдерден чогултуш керек деген нерселер болуп атат да ошого. Жок, эми мындай да, албетте, мисалы элдер деле элдер кандай? Элдер айтат саясатка деген, бирок жанагындай 500 миң, 200 миң доллар деп жана биринчи ондукка келип алышып, анан элим үчүн кызмат кылам дегенде айтасың мындай. Койгулачы айланайын. Мисалы 500 миңди табыш үчүн сен канча жыл иштедиң да? Анан сен 500 миңге депутат болгондон кийин анан сен иштейсиң. Андан көрө кыргыз элин өзүн ачык азыркыда колдоо көрсөтүп, ушундай партияларга анан адам иштеш керек. Анан биз деле съезд өткөргөндө жазып чыккан, 1,5 миллионго съезд өткөрүштүр депчи. Мен айттым, каякта 1,5 миллион, биз 150 миң сом сарптаганбыз. Жок, ошондой болбойт. Күнү түнү өз балдары сөздөр иштеп жүрсө, фантазиясын баарын өзү включать эте ачкандай мындай адистерге кайрылбай, өздөрү чуркап барып, тияктан бир нерсе типография менен сүйлөшө калып, мындай кылып өздөрүнүн фантазиясын постоянно отуруп включать этип анан иштесек, биз аерде төлөгөнүбүз тиги аренда менен эле фуршетке акчабыз кетпесе калган жана өзүбүз жазып, өзүбүз компьютерден графиканы түзүп, распечатка кылып мындай анча-мынча тыйын кетпесе, жаштар иштесе ошентип иштеп коет. Анан эч кандай жанагындай космос акчанын деле кереги жок. Анан жанагындай эле азыр баштаса 10 миллион долларың бар экен, шайлоого баратканда ошончо акча кеткен. Эмнеге керек экен? Эмнеге керек да мына шайлоого бараткандачы? Сен тияка кетип, бияка кетиш керек жок. Иштеш керек шайлоого барганда. Ар дайым иштеш керек. Мен ар дайым айтам, иштегиле. Мисалы, жөн эле асмандан учуп келип бир нерсе түшпөйт. Мээнет кылабыз, эмгек кылабыз. Ийгилик биздин артыбызда болот. Мынакей азыркы күндө баардык жетишкендик деген бул жеке иштегенден да мына буга чейин бир спортсмен менен сүйлөшүп келдим. Айтмакчымын. Эми ошо деген нетип кыргыз элинин туусун дүйнө жүзүнгө дүңгүрө турган бул толи президент дейт. Президент чыкканда кыргыз элинин гимн оюнат, биздин гимн дейт. И спортсмен утканда гимн оюнат дейт да. Ошон үчүн биз ушул деңгээлге дүйнө жүзүндө аренага барып Кыргызстан желбиреги чыгып гимн ойногондо бул эмне деген жүрөктөгү ушундай мындай эме дейт, энергия дейт да. Ушундай дух, дейт. Вот ошого деген жетиш үчүн күнү түнү машыгабыз дейт.
Андан кийин биз деле келиш үчүн бизге алып келип кылбайт. Ошо биз күнү түн иштешибиз керек өзүбүзчү. Ар дайым күнү түн иштесек, бүгүнкү күндө жетишкендик бул жөн эле келип асмандан келип ата-энем келип туруп сага бизнесте отурушкан жок да. Мына могул окуатың деп берген жок. Өзүбүз күнү түн эмгектенип атып, ата-энем да келип атып, иштегиле анткен деген өзүмдүн мына чоң атамды тайларым деле алып көрсө, алар өмүр бою тайынем деле өмүр бою иштеген. Проводница болчу. Канча дегенде Ленинградка чейин, Москвага чейин барып келип, аделе мындай мыкты айым болчу да. Эми таятам болсо раматтылык ал тиги менин мама апам 5-6 жашында эле кайтыш болуп кеткен. Андан кийин ошо өзүнүн үй бүлөсүн 5-6 баланы ушу тайынем өзү жалгыз баккан да. Ошондо да проводник болуп, ошондо дагы багып атып дагы берки кыздарына, балдарына да жардам берчү да. Эми ошон үчүн мындай бир гана мен үчүн жүрмөндүк, ар дайым иштеш керек. Ошондо келечекте биз өзүбүздүн тилеген ой максатыбызга жетебиз да. Сон эми бардык жан дүйнөңүздүн баарын бир сааттын ичинде казыш кыйын. Ал үчүн жана айттыңыз, жок дегенде эле экөөбүз бир ай сүйлөшүшүбүз керек ал үчүн депчи. Анысыңары азыр канчалык деңгээлде кайсы бир пайызын бир учкай кеп кылып, мына ушундай Мирбек деген мырза, Ордо деген партия баягы күлүктөр арасында келатыптыр. Күлүктөн күлүк өтөт, күйүкпөгөн марага жетет дейт. Анысыңары канчалык деңгээлде мындан арда өзүңөрдү көрсөтө аласыңар, ошого байланыштуу болот. Бүгүн салымым ушул силерди элге таанытуу, учкай кеп кылуу, анан жүзүңүздү мындай жаңы келин көрсөткөндө эле көрсөтөт. Рахмат. Көрүндүгүн мага салып койгула деген. Деме рахмат албетте. Сизге окшогондагы айымдар мекенчил, элим жерим деп, патриот. Сиздин көпчүлүк мындай чыгармаларыңыздарды да көрүп жүрөбүз, көрүп атабыз. Сиздин аракетиңиз кандай болсо дагы мындай ачык жүзүн элге көрсөтүңүз. Анткени деген ар дайым жана телевидениеда кандай жүздү деле жашырып койсо болот. Бирок ошо сиз мындай жакшы кадамдарды кылып атасыз. Ошо ар бир инсандын жүзүн ачып берип атасыз да. Сизге да ошон үчүн кыргыз эли да мындай бир рахматын айтып болуш керек. Сүймөнчүн ээ болуп жүрө бериңиз. Ден соолук сизге. Өмүрүңүз ар дайым узун болсун. Сизге рахмат. Рахмат. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Буюрса колуман келишинче ушул жаш кандарга жардам кылганга аракет кылам. Ал эми улуу жана бөрткарларды деле чыгарам. Алардын жан дүйнөсүн да ачам. Жаштардын дагы жан дүйнөсүн ачам. Бирок мен аябай суранам. Быйыл көкүрөгүбүз менен тандашыбыз керек. Көзүбүз менен эмес, кулагыбыз менен эмес, көкүрөгүбүз менен. Бирок ошо сизге да бир кошумча болуп коет. Азыр мындай айтып атпайбы? Кыргыз эли дейт. Мен дагы ошо көпчүлүк айтып кетем. Анан баягы бир интервью көрдүм. Эгер сиздер ошончолук эле мырзалар, айымдар баргыңыздар келсе, бирок бизди деген ата-энеси эмне деп тарбиялады эле деп. Кыргыз элинин камчысын чапсын деп тарбиялаган. А биз деген азыркы күндө коррупционерлердин каякта мындай паракорчулардын камчысын чапкыла деп бизге ата-энебиз батасын берген эмес. Кыргыз эли эч качан бата берген эмес. Анан көпчүлүк айтып атам мына. Ар бир уул мен айтып келедим да. Мына ар бир уул биз кыргыз эли ар дайым бата менен жашаган. Анан ар бир уул деген ар дайым өзүнүн элине барат. Кандай бир маареке өткөрсө да элине баталык үчүн маарекесин берет. Маарекесинде деген жеке сенин өзүңдүн үй бүлөң, сенин жеке өзүңдүн жана айтмакчы тегерегиңди эле мындай кызмат кылсын деген эмес. Бул бир аманат. Анан ушакта кызматын кылып, эгер ушактын баары тургузуп койгондон кийин экинчи аманат. Элиң бүгүнкү күндө ушундай болуп аткандан кийин ошо аманатыңды мойнуңа алып, мынакей кел, сага окшогон эр азаматтар бизге керек деген. Эми көпчүлүк айтып атат, зона жана айтмакчы, зона комфорта деп коет. Ошо чыккылар келбейт. Мисалы карабаш кыз келбейт, мага эмне кереги бар дейт. Жана буга чейин да шайлоо боюнча айтылып кетпеди. Кыргыз элине деле ошо кайрылуу мен сиз деле шайлоо чечилет деген. Бул нерсе деген ар бир кыргыз элинин атуулунда азыркы күндө жүрөгүнө тийиш керек. Чыгыш керек, айтыш керек. Өзүнүн жеке позицияларын айтыш керек. Биз макул эмеспиз. Кандайдыр нерселерге макул эмес. Вот ошондо жаштардын көзүндө жалын күйөт, жүрөгүндө жалын болот. Вот ошондо булар астыга карай кадам кылат.
эл үчүн ушулар кызмат кылат. Туура. Маек куруп бергениңиз үчүн, жан дүйнөңүздү учка ачып бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем, Мирбек мырза. Мындан да кийин дагы да жолугушуп турабыз деген үмүттөмүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Ордо саясий партиясынын лидери Мирбек мырза менен баарлашуу болду. Өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Ал эми дагы кимди күтөсүз, кандай мейман күтөсүз, аны да жазыңыз. Сиздер менен Назира Айтбекова болдук. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.